Ne kadar tutuyor? Nasıl mı? Yatkın. Başla. Güzel. Tamam. Ulan be. Lalis. Ben toşum gördüm ben. Yatkın ulan. Çıkarayım o buz tağlarını bak. Ana bileti. Açın. Uzunlar. Caddem koysam düşündür öğlenin lan. Deka. Daha. Bak patlarla. Hasan, telefon doğru kapatın lan. Урматтуу эл журт, Кытай жарандары боюнча ошон үчүн эч кандай кыжаат болбоңуздар. Эч кандай Кытай каптап кетпейт. Мына биз турабызбы, эч кимди каптатпайбыз. Биз дагы силерге окшогон эле патриотторбуз, мекенчилдербиз. Элибизди, журтубузду сүйөбүз, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын ар бир ташыны кымбат карайбыз. Ошондо эч кыжаат болбоңуздар, Кудай кааласа. Чыгып кетишет. Биздин карыздарыбыз көбөйүп кетти Кытайдын алдында. Кытай мамлекетинин алдында карыздарыбыз көбөйүп кетти. Мындан ары биз карызды албастан аны кыскартканга аракет кылышыбыз керек. Убагында төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде капыстан ушундай маселе чыгып, төлөй албай калып, баары бир деле булар карызын төлөтөт да. Карызын төлөткөндө булар аларга биздин жер керек. Аларга биздин ошол алтын кендерибиз керек. Биздин ала тообуз керек аларга. Урматтуу туугандар, ала тообуз керек аларга. Биз ала тообузду алдырбаш үчүн азыр аракетти башташыбыз керек. Жерибиздин 1,5 метр жерин эч кимге бербешибиз керек. Кандай убакыт болгондо дагы, эмне болуп кеткенде дагы бербешибиз керек. Тиштеп жатып алышыбыз керек. Себеби ансыз биздин мамлекет келечеги болбойт. Балдарыбыздын келечеги болбойт. Кыргыз элибиздин келечеги болбойт ансыз. Вам по-кыргызски говорит? По-русски. Почему по-кыргызски не научились еще? Чайный род уже сколько лет работает в Кыргызстане? А? Сколько? 20 лет работаете. И что, по-кыргызски что ли не умеете разговаривать? Научитесь. Укамбаска сенчу. Мен укамбасага он үчүн акча таппай атабыз. Эжите чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды Алла Таала, Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып, же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлерден айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жатканыңарды көрбөйүн.
Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. Отпуска деген бизде болбойт. Мисалы айтып коеюн эми, себеби деген кандай иш кылганда да биз өзүбүздү мисал кылып, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9-да жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-да 9-да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан, эртең менен саат 6:30-да жумушта болушуңар керек. Кыргыз элим Садыр Жапаров 5 жыл ичинде көрүп атасыңар, кыргыз жерин, элин дагы эле бир кырга, асканын кырына алып келип такап койгон. Мына монтип үстүнөн монтип чукуп көргөзүп бергенден кийин анан Кытай жазууларын ала баштады. Балекетте эми иштей башташты да бул Садыр Жапаров. Мына 5 жыл эшек такылап отурду го. Эми жана 50 жылга деген мыйзам жер кодекси. Могу Мирлан Жээнчороев деген депутат жазыптыр. Эми бул мурун эле болгон практика болчу, анан тигинде ал эле бул эле деп. Ошо Мирлан Жээнчороевке айтат элем. Мурун азыркыдай 90 дудук депутат жок болчу. Дудук парламент жок болчу. Оппозиция болуп, жерге келгенде конкреттүү өздөрүнүн ойлорун айтып турушчу. 49 жылга берилгенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз. Совет Абадты, мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы алып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турган 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Бир сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер. Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз 49 жылга берели, 49 жыл биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийип отурабыз. Мана жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок. Туалеттин курса, ушу туалет ушерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, майли деп көкрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Сен айтып коеюн, мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар. Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Рахат эртеге чыгат Өзбекстан. Эмне үчүн Казакстанга бердиңер, бизге бербейсиңер деп. Уже чыкты? Мына чыкты бүгүн. Эртең аларга дагы беришибиз керек. Себеби Совет Абадты дагы бергенбиз, Шахимардан дагы бергенбиз. Эртең Рахатты беребиз, бүрсүгүнү Бишкектин ортосундагы жерлерди өткөрүп беребиз. 49 жылдан кийин биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт. 49 жыл мурда менин атам, менин апам ушул парламентте отурганда, Ак Жол партиясынын атынан отурганда ошолор добуш берип өткөрүп койду эле деп, биздин балдарыбыз дагы жер тиктеп калат. Биз ага жол бербешибиз керек. Эртең кимин баласысың дей турган болсо, ошол жерде өткөзбөй койгон адамдын баласымын деп айта турган учур келиш керек. Мына Ибраим Жунусов ошол убакта бийликтин депутаты болсо дагы жерге келгенде, ысык көлгө келгенде чырылдап аткан көрдүңөр да? Ал эми азыр 90 дудук. 90 дудук. Плюс 90 дудукка кошулган Садыр Жапаровдун шагыраган министрлери, 5тен орун басарлары. Ушулардын баарын алардын жардамчысы дегиле койчу. Ошонун баарын ким багып атат билесиңерби? Уксаңыздар.
А биз тик жака түртүп эле киргизип атат да, жөн эле киргиле деп. Жылдан бери иштеп аткан соодагерлерди азыр ошо орундарын бошотуп туруп жаңы базарга көчсүн деп атат. Мисалы 20-30 миң долларыңы таштап койло чык деген менен барабар болот атпайбы? Базардын квадрат метри бизге 3000 доллардан предлагать этип аткан квадрат метри негизи 300 доллардан себестоимости 300 долларга жетпейт. Терезесі қараңғы, не деп шықтасың бияқтан? Мына азыр мына президентибиз өзү айтып атпайбы? 49 жылга арендага берилет дейт. 210 миң доллар акчаны мен 40 жыл төлөйт экен. Ошондо мен 80ге чыкканча төлөп бүтөм болчу. Барып білет, адамдар біз жоғамыз 2 жылдан бері барлығы білшеді. Биздин алып атканда бизге айткан, это сиздин торговый местоңар эмес, бул деген балдарыңарга өтө турган нерсе депчи. Оставьте нас, пожалуйста. Оставьте нас в покое. Это у нас затраты, мы будем банкротами просто. 30 миң доллардан мен 30 миң сомунда таба элекмин. Ағы кредитке батырып бізді, ағы чачуыз ағар сені 75-ке чырып өлгүчөңдү дағы кредит төлөйбүз деген ошол ой болуп атат. Кааласа эл жаңы базарга көчүп кетет өзү. Прогресске өнүгүү го. Азыр Мадинага азыр Россиядан, Тажикстандан, Казакстандан эч ким келбей калды. Бул жерде жарандардын бар жоңуңуздардын кредиттериңизде барбы? Уктуңуздар кыргыз элим маңдай тери менен соода саттык кылып кредит алып банкка кредитин төлөйт. Андан сырткары салык төлөйт. Балдарын багат. Ошо төлөгөн салыктардан дудуктар айлык алат. Жана шагыраган министрлер айлык алат. Алардан шопурлар алат. Эми аз келгенсип Садыр Жапаровдун туугандары ушундай деп ушул базардагы маңдай тери менен соода кылып аткандар жон терисин сыйрып атат. Мына уксаңар. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Эркүл. Фамилияңыз барбы? Ошо ижарага канчадан берип атасыздар азыр? Ижарагадан азыркы учурда Мадина канча төлөнүп атса, бизге да ошонун акчаны төлөп киришет. Бул убакытка чейин чындыгында 3 миң доллардан сатылып кеткен. Нургүл Байсалова деген ким экен деп дароо мен кече элге суроо узаткам. Элден келди маалыматтар. Күйөөсү Бозучукта тракторист болчу, учурда ошо Мадина базарда жанагы кароолчулардын башчысы экен. Анан социалдык тармактарга кирип баш бактым. Бул ким болду экен десем, мондай Садыр Жапаровдун туугандарына окшогон жүздөр көрдүм да. Жүздөр. Калк айтса да калп айтпайт дейт. Көрдүңөр да? Алып келип мына. Жөнөкөй эле, бул жөнөкөй эле айылдык эле келин экен. Туруп эле 3 миң доллардан 1 чарчы метрди. 3 миң доллар 1 чарчы метрди шакылдатып базардагылар жонун терисин сыйрып атканда кербези. Күч бирдикте. Садыр Жапаров бир туугандар. Көрөт асар. Ысык көл мыйзамы бузулуп атканын көрөт асар. 31-нде кутурма жарышы өтөт. Балыкчыдан баштап бар жакка чейин тиги түпкө чейин жол жабык. Аркы бет менен айлан, аркы көз менен айлан өтүп келет атат. Көрөт асар. Ушул бир кутурма жарышы үчүн булар дагы жыл сайын өткөрөбүз деп атат. Андан сырткары асман шаары салынат. Андан сырткары жана тамчы да салынат. Эгерде алар салына турган болсо, булар балыкчыдан баштап эле тиги караколго чейин бүт шыпырып кыргыз элди арка чыгарып коет, блокпост коюп эле. Эмне десе жакта миллиардерлер жашайт. Алардын тынчын албаш керек. Шейиктер келип атат. Шейиктердин тынчын албагыла деп. Ошо кыргыз эл. Күч бирдикте 7 дуан ойгонолук, ойлонолук. Жердин көркү кырлар кашы адырлар